Насип Исмаилов 6 жылдан бери башталгыч класстардын окуучуларына сабак берип келет. 5 жылдык стажы менен жаш мугалим 9 000 сом маян алчы. Эми 1-апрелден баштап жогорулаган маяна менен 16 000 сом алам деп үмүт артууда. Насип Исмаилованын 3 баласы бар болгондуктан буга чейинки айлыгын үнөмдөп, үй бүлөсүнө жеткирип келген. Бир эле жаш мугалим эле кубанбай, бардык агартуу тармагында иштеген мугалимдер бул жакшы жаңылыкты угуп кубанышууда. Мен өзүмдүн списим менен начальник класска жумушка киргенимде мен 480 сааттык нулевой классты окуткам. Ал учурда мен айлыгым 4200 алчым. Азыркы учурда мен 9000 сом алам. Биз азыркы учурда ошо президенттин Садыр Жапаровдун жарлыгы боюнча биз угуп жатабыз 100%, 80%, 50%ка көтөрүлөт деп. Биз эсептегенде 9000 сомду 80%ка көбөйткөндө 16000 сом алат экен. Бул 16000 сом мен үчүн, үй бүлөм үчүн бул чоң бакыт деп эсептейм. Анткени дегенде мен балдарым, ырыскым мындан дагы ошо тажрыйбалуу иштейм деген аракеттемин. Өлкө башчысы Садыр Жапаров социалдык тармактын кызматкерлери менен жолугушканда билим берүү тармагы боюнча министрликке быйыл кошумча 16 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөндүгүн айткан. Муну менен билим берүү министрлиги эң көп каржыланган министрлик болуп калды. Бирок ошол эле маалда мугалимдер үчүн талап дагы башкача болорун кошумчалаган. Мугалимдердин айлыгына акчабызды мындан ары дагы аябайбыз. Мүмкүнчүлүк болор замат дагы да жогорулатып беребиз. Бирок аларга коюлган талабыбызды дагы мындан ары катуу коебуз. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлөт. Балдарыбызга, келечек муундарга сабакты эң татыктуу, эң акылдуу, эң дасыккандарыбыз окутсун. Педагог диплому болбосо дагы атайын курстан өткөн ага эжелерди даярдап, биз быйыл жайында ар бир мектепке жок дегенде 10-15тен жаңы мугалимдерди алышыбыз керек. Кошумчалай кетсек, мугалимдердин айлыгы 50%га көтөрүлсө, ал эми мектепке чейинки даярдоо мекемелеринде иштеген кызматкерлердики, башкача айтканда балдар бакчаларынын тарбиячыларыныкы 80%га жогорулатылды. Бегай Масынбаева, Кайнар Ормонов, Талас району.